мага личкага смстер келип да. Кээ бир аял кишилердин жумушун кылсамчы, эркек болбойсуңбу, эркектей болбойсуңбу депчи, аял кишилердин жумушуна аралаша бербей депчи. Анан мен именно дал ушул жерден сиздер менен видео бөлүшөйүн деп атам. Ал мага айткан инсандар негизи же бир байдын балдары вообще кара жумушка аралашпаган, же бир өзүнүн башына такыр келген эмеспи деп да ойлодум да. Анан дүйнөдө же болбосо Кыргызстандын ичинде ошо балким жалгыз эле менминби, мен да ушундай анча башка келгенде кылгандардын катарында деп ойлодум. Анан ойлоп көрсөм, неге чечакка чыккан инсандарыбыз бар, бир канча. Же болбосо үйүндө уул бала жок, уул бала эмес, уул бала көп, же болбосо кыз бала жок болуп калышыптыр. Ошол жерде кыз баланын жумушун кылган инсандар болсо керек. Анан чечакка чыккан инсандар билет. Сөзсүз түрдө кээде мисалы жеңелерибиз менен деле чогуу чечакка чыккан, же болбосо аяштарыбыз менен чыккан достор дегендейчи. Аяштарыбыз же болбосо жеңелерибиз иштен кечигип келип калганда агаларыбыз кылат го дейм, сынбай эле. Себеби чечакта жүрүп көрдүк дегендейчи. Жашоо кылдырат негизичи, кылбайм дей берет инсандарчы. Жашоо ушундай башка келет. Сен үчүн бирөө келип кылып бербей турган учур келип калат. Ошол маалда кылышка туура келет туугандар. Баарыңыздарга ассалам алейкум.